Тизеодо Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Венесуэладагы саясий абал курчуп баратат. Өлкөнүн президенти АКШнын жаңы санкцияларын кескин сындады. Ал учурда демонстрацияда кагылышуулар болуп, 3 адам каза тапты. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Ракканын айрым аймактарынан артка чегинүүдө. BBC экстремисттик топко кошулган согушкерлердин жубайлары менен баарлашып келди. Бул иттер адамдын жыты аркылуу илдетти аныктай алабы? Окумуштуулар иттер Паркинсон илдетин жыт аркылуу тааный алат деп сыноолорду өткөрүүдө. Венесуэлада демонстрация учурунда полиция менен кагылышуулар болуп, 3 адам каза тапты. Демонстранттар бийликтин конституцияны өзгөртүү долбооруна каршы чыгууда. Президент Мадуро болсо, АКШнын жаңы санкцияларын кескин сынга алды. Өлкөдөгү 4 айга созулган нааразылык акцияларда 105 адам каза тапты. Каракас шаарында активисттер демонстрациянын алдында сыйынууда. Каладагы нааразылык акцияларында 100гө чукул адам каза тапты. Миңдегендер камакка алынды. 10 миңдеген венесуэлалыктар президент Мадурого каршы демонстрацияларга чыгууда. Алар дары-дармек жана азык-түлүктүн тартыштыгына, инфляциянын деңгээлинин жогорулугуна нааразы болуп, президенттин конституцияны өзгөртүү долбооруна каршы чыгышууда. Демонстрациялардын башында резистанс же каршылык көрсөтүү тобуна кошулган жаш кыз-келиндер жана жигиттер турат. Алардын көбү ишкер үй-бүлөдө туулуп өскөн. Экономикалык кризис айтылган катмарга катуу тийди. Венесуэланын өкмөтү болсо топту террористтер деп мүнөздөп, алар төңкөрүш уюштурууда деген пикирде. Бизди террорист деп атап жатышат, бирок мен жаштарды эр жүрөк жоокерлер деп эсептейм. Биз өкмөттүн куугунтугунан элди коргоп жатабыз. Миңдеген студенттер камакка алынды. Өлкөнүн башкы прокурору Луиза Артега Диаздын айтымында өкмөттүн демонстранттарга каршы кадамын мамлекеттик терроризм деп бааласа болот. Бирок жогорку даражадагы министр Фредди Бернал күнөөнү кайра башкы прокурорго илди. Демонстрацияларда 100дөн ашуун адам каза тапты. Алардын 20га жакыны коопсуздук кызматкерлер. Аларды демонстранттар үйдөн жасаган курал менен өлтүрүштү. Эмнеге башкы прокурор алар тууралуу сөз кылбайт? Каракастагы өлүмдөр үчүн прокурор айым өзү күнөөлүү, себеби ал милдетин так аткарган жок. Эми элдин көңүлү Венесуэланын жаңы конституциясын жазып чыгууга дайындалчу атайын ассамблеянын шайлоосуна бурулууда. АКШ колдогон күрд күчтөрү Ракка шаарынын жарымын экстремисттерден бошотту. Кала өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун Сириядагы Борбор шаары деп аталып келет. Аймактан миңдеген тургундар качып чыгууда. Алардын арасында экстремисттик топко кошулган согушкерлердин жубайлары дагы бар. BBC алардын бирин маекке тартты. Бул аялдар дүйнөнүн булуң бурчунан экстремисттер халифат деп жарыялаган аймакка жашоо үчүн келишкен. Алар айтылган аймактан качып чыгууга жетишти. Эман күйөөсү менен Тунистен өздөрүн ислам мамлекети деп аталган топтун Борбор калаасы делген Раккага келген. Биз өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун видеосун көрдүк. Анда ислам ырлары ойноп жатты. Шарият мыйзамдары орногон айтылды. Биз ошол жака баргыбыз келди. Күйөөсү жоокер болгусу келген. Эман болсо накта ислам динин туткан өлкөдө жашагысы келди. Биздин суроолорубуз көп болду. Сиз адамдардын башын алып жаткан, жаза катары тирүү өрттөп жатканын көрсөткөн видеолорду көрдүңүзбү? Ал сизди чочуткан жокпу? Ооба, экстремист уурдаган үчүн бир кишинин колун кесип салган тасманы көргөнбүз. Бирок экстремисттер бирөөнү өлтүрүп жаткан видеолор аз эле болчу. Ошол кадам ислам динине дал келеби? Биз ал жерге Алла үчүн бардык. Тунистеги жагоо бизге жакчу эмес. Эман Раккага жеткенинде абал ал күткөндөй болбогонун айтты. Биз үрөй учурган нерселерди көрдүк. Мен күн сайын күйөөмдүн жана балдарымдын өмүрүнө коркуп жатчумун. Аларды бирөө атып кетип өлтүрөт деп коркчумун. Эмандын күйөөсү учурда Ракканын сыртында күрттөр көзөмөлдөгөн абакта олтурат.
Эмандын баласы ракада төрөлгөн. Ал уулун эми аталган экстремисттик топтон болушунча ыраак өстүрүүгө аракет кылат. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко кошулам деп ойлогондорго кеч боло электе токтогула, өзүңөрдү сактагыла деп айтмакмын. Экстремисттик топко кошулуп, өлсөң бейишке барбайсың. Алардын убадаларынын бардыгы жалган. Аларга кошулсаңар силерди тозок күтөт. Бул балдар болсо экстремисттик топтун көзөмөлүндөгү жашоону гана билет. Эми балдардын ата-энеси өз мекенине жете албай кыйналып турат. Түзөбөдө BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Израиль Иерусалимдеги Аль-Акса мечитинин алдындагы темир издөөчү жабдыктарды алып салгандан кийин мусулман лидерлери бойкотун токтотту. Буга чейин палестиналыктар Израилдин кадамына нааразы болуп, мечитке кирбей көчөдө намазга жыгылып жаткан. Британиянын миграция боюнча министри 2019-жылы Британия Европа биримдигинен чыкканда Европадан келген мигранттардын эркин кыймылы дагы чектелет деп BBC-ге билдирди. Брандон Луистин айтымында, чегараны бекемдөө референдумдагы негизги талаптардын бири болгон. Бирок министр жергиликтүү ишканаларга тажрыйбалуу мигранттарды алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп кошумчалады. Жаңы изилдөөгө ылайык, күн системасындагы жана анын ичинде жер планетасындагы атомдордун көбү алыскы галактикадан келген. Окумуштуулар жаңы ыкмаларды колдонуу менен миллиарддаган жылдар мурун космостун түпкүрүндөгү атомдор күн системасына учуп келгенин аныкташты. Иттер адам баласы сезбеген жыттарды оңой эле аныктай алары бышык. Мисалы, мергенчиликке чыкканда же бомбаны издегенде иттер колдонулат. Эми жаңы изилдөөгө ылайык, иттер Паркинсон илдетин жыт аркылуу тааный алары каралууда. Кивинин адаттан тыш жөндөмү бар. Бул биздин Заранын ичинде рак илдетинин клеткаларынын бар жогун сезе алган иттерибиздин бири. Ал атайын машыгуудан өткөн. Иттер адамдагы илдеттин жытын сезе алат, укмуш угулат. Бирок адамдын денесинде инфекция же илдет жүрсө, дененин биохимиялык түзүлүшү өзгөрүп, жыт дагы өзгөрөт. Иттердин рак илдетин жыт аркылуу аныктай алары көптөн бери белгилүү. Эми киви жана башка медициналык иттер жаңы сыноодон өтүүдө. Биз иттерди Паркинсон илдетине кабылган кишилерди жытынан аныктоону үйрөткүбүз келет. Эгерде аны үйрөтө алсак, анда Паркинсонду диагноздоо кескин жеңилдемек. Паркинсон илдетине дары жок, ал неврологиялык оору. Лез Милне 20 жыл Паркинсон менен жашап, 2015-жылы көз жумган. Лез Милненин жубайы Жойдун жытты жакшы ажыратуу жөндөмү бар. Жой күйөөсү анализдер аркылуу Паркинсонго кабылды деген диагноздон 10 жыл мурун эле Лездин жыты өзгөргөнүн сезген. Ал Паркинсонго кабылган башка бейтаптардын дагы күйөөсүнүкүнө окшош жыты бар экенин сезген. Албетте, ар бир адамдын жытын Жой ажырата албайт. Ал эми иттерге ал кыйынчылыкты түзбөйт. Медициналык иттер ээлери менен жашай берет. Күндүз медициналык борборго сыноого келип турат. Изилдөө иштери жана машыгуу 6 ай убакыт алат. Бирок 200 жыл мурун аныкталган илдет иттердин жардамы менен эрте диагноздолот деп үмүттөнүшүүдө. Эми спорт. Барселона АКШдагы достук беттеште 1-0 эсебинде Манчестер Юнайтед утуп алды. Бразилиялык чабуулчу Неймар Вашингтондогу оюнда жалгыз голду киргизди. Барселона эми жекшемби күнү Реал Мадрид менен беттешет. Реал Мадрид болсо Лос-Анджелес шаарында 4-1 эсебинде Манчестер Ситиге утулуп калды. Стадиондогу 93 000 көрмандын алдында Отаменди, Стерлинг, Стоунс жана 17 жаштагы испаниялык жарым коргоочу Диаз гол киргизди. Жаңылыктардын соңунда топту таамай кыргыткан техастык бала тууралуу. 2 жаштагы Джет Лимон баскетбол тобун ыргытса, ар дайым таамай тиет экен. Ата-энесинен жардам албай туруп, Джет баскетбол тобун ыргытып, интернетте топ жарды. Ал 2015-жылы катуу жол кырсыгына туш болуп, оор жаракат алган экен. Ага карабастан Джет чоңойгондо спортчу болот окшойт. Сиздер менен мен Алмаз Чуроев болдум. Саламатта калыңыздар.